Assalamu алейкум жигиттер. 0дон 100ге чейин долбоор. Жаштарды кесипкөйлүккө үйрөтүү, 0дон өзүнүн жеке бизнесин баштоо. Бүгүн окуучулардын бири Эрнест. Assalamu алейкум Эрнест. Сен өзүңдүн жашың канчада, кайсыл жерден болосуң? Мен өзү жашым 21де. Ушул Бишкекте төрөлүп өскөм. Бишкекте жашайт. Жашайм. Автоэлектрикке эң алгачкы сен эмне болуп кызыгып калдың? Автоэлектрик болгуң келип калды. Мага ошол туугандар айтып калды, ушундай жакшы жумуш, жакшы болуп атат. Жумушта жакшы, андай деле оорчулук эмес, эртең менен келип кечинде кетесиң. Жумушу жакшы, көрбөйсүңбү деп сунуштады. Анан ошол жерде окутуп атат экен деп угуп калдым бирөөдөн. Анан келип окуп калдым. Кызыгып. Жакшы. Бул кесиптин эң сени кызыктырган жери эмне болду? Шуну айтып берсең, кызыкты. Эми кызыккандай ошол акчада мотивация. Мотивация акча берет. Акча мотивация берет, туура эмес. Эң алгачкы инструментиңе канча сом акча кетирдиң? Баштаганыңда. Баштаганда 10.500 набор алдым. Чоң набор. Андан кийин дагы плюс-минус 5.000 сом кетти. 15.000 сом кетти да. Майда 15.000 сом менен башталып кетти. Канча убакыт окудуң? Анан кийин канча убакытта сен прибыльга чыктың? Болгон ушуну бүт баарын айтып берсең кандай болот? 6 ай окудум. 6 ай окуп, дагы 1 ай кошо окуп, 7 ай менен прибыльга чыктым. Эң алгачкы акчаң эсиңдеби? Канча тапкансың? Эң алгачкы иштеген 1400 сом болгон. Биринчи күнү ошол иштеп баштаган күнү 1400, 1500, 1,5 миңден башталды. Сен бул кесипке чейин эмне жумуш кылат элең? Ушул кесипке байланыштуу болчу. Кесипке чейин эми ар кандай жумушта иштедик. Доставка, официант, ушундай майда чүйдө жумуштарда жүрдүк. Айтайын дегеним эми кандай жумушта иштесе деле буну баштап кете алабы? Колдон Буга мындай определенный шарт деле кереги жок го дейм. Главное ушу кызыгуу болсо ар бир адамда. Анан келип көрүп ушул жумушка кызыгып кеткен болсо анда иштеп кете алат. Эми бул ишке келдиң сен мындай. Сен уже келгениңе көп канча болуп калды келгениңе? 8-9 ай болду. Демек сен уже прибыльда бир 3 айда прибыльда чыктың. Эми мындай эң көп тапкан акчаң канча болду ошо 3 ай сен стол бөлүп чыккандан кийин? Эң көп тапкан акча 5 миңден 2,5, 3, 2,5, 3, 4. Эң көп акчаңбы? Эң көп акча 5 миң болду. Окуп чыккандан кийин автоэлектрик дагы, инжектор, диагностика кайсы тармакта көбүрөөк иштейсиң? Азыр мен ошо электронный машина электроникасы жагында эле. Автоэлектрикте көбүрөөк. Бир-эки жерин түшүнгөндөн кийин түшүнүч өзү келе береби же ар бирин детально үйрөнүш керекпи? Негизи главный ушул эмелерин мындайча айтканда формулалары бар өзүнүн, ошолорду үйрөнүп алыш керек. Анан Мен кантип текшересиң? Ушундай кантип текшересиң, канча вольт келиш керек, ушундай канча ток плюс-минус билип алсаң, кийин мисалы өзүң эле изилдеп сурап, окуп да изилденип телефондон, Google'дан аз маалыматтар аябай көп да. Ар жактан карап, изденип таап жасап койсо болот. Биринчи базаны билесиң, базага мынтип салыштырып кете бересиң. База менен карап, схемасын карап, үйрөнүп өзү жасап кетсек. Эми кандай өзүңдүн жеке бир бизнесиңди ачканга мисалы канча убакыт кетет деп ойлойсуң? Саморазвитияга уже смело бир ресторан арендага алып, налог-пологторун төлөп, ушинтип иштеп баштаганга бир канча убакыт кетет? Негизи 0дон баштап келген болсо 1 жыл кетет го. Может андан да көбүрөөк. Ар ким ар кандай баштайт. Сен өзүңдү айтып берчи, сен эмне үчүн 6 ай окудуң, ошону айтып берчи. Мен ошол бул жактык 30 миң контрактын 6 айга бөлүп иштеп бердим. Үйдөн акча ала албай. То есть ошо өзүң ошондой сунуш кылгансың да? Мен иштеп берем. Бул бала, короче, контракттын ордуна мен кийин ушул жерде иштеп берейин деп ошентип контракт түзүп,
Кийин ошого кийин пробылга чыккан да. Бирок кандай деп ойлойсуң? Антип иштеп бергенден көрө акча төлөп коюп иштеген жакшыраак бекен? Ооба. Акча Алтын. көбүрөөк иштейт бекен? Ооба. Өзүң иштесең эми башка. Өзүңө иштесең көп акча иштейсиң да? Ооба. Башкача иштейсиң да? Жакшы. Эми компьютер ала элексиң да? Ала элекмин. Бирок компьютер муктаждык кандай экен? Азыр эми көбүнчө бизге жаңы машина келет да. Анан ага диагностика керек. Ошого диагностика болбосо иш болбой калат. Ошон үчүн диагностика алыш керек. Бир күндө 90% канча жолу иш. муктаж болосуң компьютерга? Эми мисалы бир күндө 5 машина келсе ошонун 4-өөнө компьютер керек болот да. Уже жаңыланган машиналар баардык через компьютер болуп Ооба. калды. Демек компьютер дагы сөзсүз түрдө алыш керек. Алыш керек. Керек. Компьютерди уже өзүң иштете аласың. Ооба, компьютерди балдардан сурап иштетип уже үйрөнүп калдык. Кандай Любой машинаны ошибка чыгарасың, окуйсуң. окуп, издеп, анализ кылып. Же бир нерсени эле чечип таккандан кийин чеги жанып кала берет да, ошону өчүрөсүң туурабы? Ушундай көп. Адаптация кылмай, чек жанып калат. Негизи кандай дейсиң, бир мындай вообще бир мектепте деле мисалы араң бүтүргөн эле бир бала болсо мисалы ушул кесипке келсе үйрөнүп кете алабы? Эми мектептин программасы башка. Анан бул жактын программасы да мындайча айтканда мектепте окуган деле окуп албаган деле бул жактан иштин кылып кете алат. Кылып кете берет. Кылып кетет. Главное кызыгуу болсо эле баардыгы болот да. Ошон үчүн кызыгыш керек. Эми көп адамдарда мисалы акча мотивация берет деп атпайсыңбы? Мисалы сен колуңда өнөрүң жок мезгилдер эсиңде да, кече жакында эле да, көп болгон жок да. Ошол ишиңде иштеген жакшы бекен, же колуңан иш келип бир ишканада иштеген жакшы бекен? Өнөр менен иш алып барсаң жакшы. Кийин өзүң дагы жеке бизнесиңди ачып, жеке жумушуң, ишканаңды ачып, буюрсуң келечеги бар да. Бирөөнүн колунда иштесең, ошо зарплатада жүрө бересиң, ошондой оболочкадан чыга албай элечи. Ошо Иштейсиң, бирок бирөө үчүн иштеп каласың деген, өзүңкүнө иштесең, өзүң өсүп өнүгөр. Өзүң өсүп, өзүң эстоң ачып, өзүң чоң бир масштабтуу иштерди алып барса болот. Биринчи менин машинамды кылганыңды эстейсиңби? Тие кылгансың ошо машинаны. Galaxy ошибкасы эсиңдеби? Стеклоподъемник жасайбыз деп ошибканы чечип кайра катыра албай калганбыз. Эң алгачкы иштер ушундай прикол болгон да. Стунду. Ушундай бир ошибкалар адамды өстүрө бекен? Ооба. Кийин өтө абайлап калдыңбы? Ооба, кийин абайлап ошол жерде внимательно карап. Башында сен ушу атаң менен эжең машинасын өтө көп оңдоп жүрдүң, чукулап, биягынан кирип, биягынан чыгып. Ошол өзүң машинаң кылып аткан машина сеники болсо жеңил болобу экен? Өзүңдүкү болсо коркпой кылат экенсиң. Каалагандай. Сынса деле жаңы барып алып келип салып. Бирок ошол чоң опыт болот экен. Мисалы бирөө машинасын сындырсаң, өзүң бирөөнүн машинасын сындырганда өзүң машинаңды сындырсаң ошол катуураак тиет да. Любой бир машинаны көргөндө бир жери бузук болсо, автоэлектрикте. Мындай эч кандай страх кандай? Начало баштаганда страх болот туурабы? Ошол канча айдан кийин ошол страх кетет экен? Эми ал убакыт менен канчалык көп иш кылсаң, ошончолук көп ката кетирип, көп сабак алып ошол ар бир иштен бат эле үйрөнүп кеттик. Көп машина келгенде эле сразу машина карап бат эле көнүп калдык да. Азыр атаңдын машинасы деле Lexus, атаңдын машинасы мындай. Эми Lexus деген бир страх барбы? Барбы? Эми түшүнүп атам сизди. Ошондой деп ойлой калгансыздар. Машина го деп койдум эле да. Анан кийин түшүнүп калдым. Көрсөм чоң машиналардын немеси мындай кымбатыраак болот экен, ошого бир аз ачышат экенсиң да, сынып калсачы. Демек атаңкында бир жер сындырган окшойт. Атамдыкында сынды майда чүйдө эле болду. Жол трайнигин алмаштыргансың да? Трайнигин алмаштырдым. Печкасын жуудурганда деле тият болбо деп
шашпа, биякта жардамчы балдар менен кылып атканбыз. Шашпагыла, акырынгыла, жул албагыла деп. Бир аз страх болду. Бирок ошол бир ишти кылып, ошол иште ошибка болуп калып, кийин ошондой иш келсе ошибка болобу болбойбу? Эгер ошол иш сындырганда аябай адам өкүнүп ушуну сындырып алдым деп анан ээси да урушуп ушундай бир ошол нерсе сабак боло турган болсо, кийинкисинде сөзсүз этияттап каласың. Демек, кийинкилер уже андай болбой баштайт Болбой да. калат. Өнүгүү оңолуп баштайт дегендей. Мен негизи балдарга, учениктерге өзүм баштан көп берчү эмесмин да, ошого бергем. Сындырган, атасынын машинасы деле Lexus, атасынын машинасын карасам, өтө аккуратный жасадым. Мен баштасам практиковать этип алгам да, болочу. Жакшы азыр. Не деп коет? Буюрса, бул бала эми эмне жумуш кылат? Кандай жумуштарды өзү жасай алат? Кийинки видеолордо чагылдырабыз. Сага ийгилик, иним. Молодец, чарчабай, иштей бер. Өзүңдүн жеке бизнесин кандай план максат кылгансың, Алла жеткирсин. Видеону бөлүшөбүз жаштарга, бизнес үйрөнөм дегендерге, такси айдап жүргөн, кесип көйлүктү үйрөнөм деген баардык жаштарга бөлүшүп коебуз. Жакшы ой пикирлер жазгыла. Ушул жашың канчада дедің? 21. 21 жашта 21десиңерби, 30дасыңарбы, 15десиңерби, өзүңөр жеке бизнес баштаганга эч качан кеч эмес. Дайыма аракет кылып көргүлө, баары Алладан, баары окшойт, баары жакшы болот. Антан баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.